Учурда пенсия маселеси бардык жерде курчуп турган чагы. Ал эми депутаттар канча пенсия алат, бул баарыбызга кызык. Маалыматка ылайык Айнура Алтыбаева эң аз пенсияны алса, ал эми эң көп пенсияны Мыктыбек Абдылдаев 60 000 сом өлчөмүндө алары белгилүү болду. Алдыда биз өлкөбүздүн пенсионер жарандары менен барлашып көрмөкчүбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары иштеп жаткан пенсионерлер чет өлкөгө чыга алат деген пикири чуу жаратты. Пенсия 3,5 мың пенсия алам. Ошо пенсияңыз ушул эс алып келгенге шарт түзөлөбү? Эс алып келгенге мына ден соолугум боюнча мына Ысыката кротуга барайын десем деле 0,5% жарымын да актабай. Эч жакка бара албайм, эч жакка чыга албайм. Мисалы көлгө барсаң деле азыр 10,800 чалып кетет. Мен болгон үчүн пенсия алсам эчтеке жетпейт. Пенсиям 2,5 мың. 2,5 мың айтканыям уяламын, эмне үчүн 2,5 мың эчтекеге жетпейт. Мындан улам коомдо депутаттар гана пенсиясы менен саякаттоого мүмкүн деген кептер айтылган. Мен пенсиям мындай кичинекей эле көлөмдө бир чет мамлекетке чыккандай, балким даже билетине жетпейт. Көрсө депутаттардын пенсиясы деле саякаттоого жетпейт экен. Чет өлкөгө пенсияны өзүң топтоп барса жетиши кыйыныраак чет өлкө. Себеби эми чет өлкө дегенде ал жака баргандан кийин жол киреси бар, анан гостиницалары бар дегендей, кичине эс ала турган жерлери бар дегендей. Ошондуктан менин пенсиям ага жетпейт. Учурда жогорку кеңеште 120 депутаттын ичинде 10го жакын пенсионер эл өкүлү эмгектенет. Алар пенсиясынан сырткары айлык акысын дагы алышат. Декларацияга ылайык эң көп пенсияны депутат Мыктыбек Абдылдаев алары белгилүү болду. Анын бир айлык пенсиясы 60 000 сомду түзөт. Ал эми калган эл өкүлдөрүнүн алган пенсиясына көз чаптырсак, Салайдин Айдаров 16 528 сом, Анвар Артыков 23 222 сом, Айнура Алтыбаева 6 176 сом, Дастан Бекешев 6 796 сом, Абдимуктар Маматов 17 177 сом, Исхак Масалиев 28 446 сом, Карамат Орозова 10 697 сом. Ал эми Бакирдин Субанбековдун жылына 48 401 сом пенсиялары белгилүү болду.